Ардактуу угармандар, урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Кемеңгер программасы. Микрофондо мен Айтурган Сайтиева. Бүгүн биз Кыргыздагы ынтымак түшүнүгүн сөз кылалы деп турабыз. Баарыбыз жакшы билебиз, ал тургай Борбор калаабыздын Ала Тоо аянтына жазып алганбыз. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым деген манастын сөзүн. Бирок жазылбаган конституция сыяктуу ошону менен катар эле бизде баягы кыргыз кокту колот болуп бөлүнөт, кыргыз урукка бөлүнөт, кыргыз башына бир мүшкүл түшмөйүн эч убакта бирикпейт, ынтымагы жок. Ал тургай регионализм дагы биздин баягы бийликке чейин, мамлекеттик башкаруу саясатына чейин келип жеткен доордо жашап атабыз да. Мына ушунун күнгөй тескейи же болбосо каяктан келип чыккан, качан, мурдатан бизде бар беле каныбызда, өзүбүз айтып жүргөндөй чындыгында эле кыргыздар ушундай бириге албаган калкпызбы, кыргыз үчүн ынтымак эмнени түшүндүрөт? Биз ушунун айланасында кыргыз таануучу Мелис Мураталиев агайдын оюн угуп көрөлү деп турабыз. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Убакытта бизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыздардагы ынтымак түшүнүгүнө токтолсоңуз да, негизи биз көчмөн калк үчүн ынтымак бул эмне болгон? Негизи ынтымак деген бул улуу сөз да. Түшүнүк кыргыз үчүн. Анан мисалы ар бир элдин өзүнүн жашоо тажрыйбасынан топтогон макалдар бар. Мисалы жашоонун аксиомасы деп коет го, эч бир далилге муктаж болбогон, жашоонун чындыгын айкындаган мындай бир төптүккө келген бир сөз айгарчтары макал деп эсептелет го. Мисалы кыргыз макалдарын эске алган күндө эң биринчи эле ырыс алды ынтымак деген макал келет эмеспи? Ушул макалды эле талдай көргөндө деле бул жерде ушундай бир улуу түшүнүк экенин биз ушундан билебиз. Адам жашоодо бул ырыска жетем десе, не работает, да? Тихо говорите. Тихо. Так что, заново начнем, получается? Да нет, где остановились там. Эгерде ошол макалды алып карап көрсөк, жанагы ырыс алды ынтымак деп атпайбызбы? Ушул макалды талдай келсек эле, ошол жерде ынтымак деген түшүнүктүн улуулугу мындай ачыла келет да. Себеби кыргыз айтат го, ырыстуу бол, ырыскылуу бол, ырыстан кемибесин деген бир жакшы тилектерди айтабыз да. Анан ошондо ойлонуп көрсөк, ырыс деген жашоодогу бул эң чоң бир байлыктын бир түрү да. Анан ошол тагдыр өзү буйруган байлыкты ырыс дейт да кыргызда. Мисалы мекениң бул ырыс, эл жериң, сенин тарыхың, маданият, салтың, аркыңдын баары ырыс да. Анан ошол ырыска кандай эл ырыска ээлик кылып же ырыстан кур калбай бул жашоосун улантып кете алат? Ынтымактуу эл. Ынтымагың болсо, ошол ырысың сенден качпайт, же болбосо ырыстан кемибейсиң деген түшүнүк да. Демек, жалпы элге буйруган бир чоң, элге таандык болгон байлыкты ошо элдин өзү ынтымактын күчү менен гана ошону кармай алат, ошого ээлик кыла алат, жана башка деген түшүнүк. Эми карап көрсөк, ушул ынтымак деген бул кыргызда күнүмдүк турмушта дагы өзүнүн ордун жоготпой келет. Мисалы, эгерде биз мындай аныктамасына келсек, ынтымак деген эмнени түшүндүрөт деп талдай келсек, мынтип жөнөкөйлөтүп айтсам болот эле да. Бул кайсы бир негиздүү мамилени кармаган алаканы биз ынтымак дейбиз. Ынтымактын түрү көп. Мисалы, кошуналык ынтымак деп коебуз. Ал жерде негиздүү мамиле кайсыл? Кошуна катары. Коңшу болгон соң кирди чыкты, турмуш тиричилик өтө сен күнүгө көрүшөсүң. Анан ошо кошуналык, кошуна болгон соң ошонун негизде мамиледеги алака. Алака дегеним кандай? Эгерде ошол бир мамиле бар, кошуна болгон соң баары мамиле курасың да. Бирок ошол мамиленин аркасында сен алака түзсөң, аны менен жакшылык жамандыгына катышып, бири-бириңе жөлөк таяк жардам көрсөтүп, ушундай колдоо көрсөтүү, ушундай бир мындай ичара, ушундай бир тартипке келсеңер, анда муну ынтымак дейт. Бирөө кыйналып атса, бирөө жардам берет. Бирөөнүн колунда жок болсо, колунда баары келип бөлүшөт дегендей. Мына буну ынтымак дейт. Жанагы бир туугандык ынтымак деп коебуз. Бир туугандар баягы негиздүү мамилеси эмне? Бир ата энеден жаралып, бир тууган катары кан бириктирет деген нерсенин негизинде булар бири-бирине камкор болот, жөлөк таяк, жардам болот, жана башка. Анан ошонун негизинде ошол ынтымагынын күчү аныкталат. Бул дагы салыштырмалуу түшүнүк. Мисалы, ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так деп атпайбы, калыбыл. Бул жерде карасаңар, бийликке да тиешелүү, эгерде бийлик
бийлиги бар эл деген сөз мындай өз алдынча эгемен эл деген сөз да өзүн өзү башкарган деген сөз. Эгерде ошол элдин ичинде да ынтымак болбосо, анда тагың да таят, демек сен бийликтен да кургаласың, же болбосо эркиңден да ажырайсың деген түшүнүккө чейин талдаса болот да. Анан баягы бүгүнкү жашообузда жана сөзүң башында бир мындай жан кейткен нерсени айтып атпайсыңбы? Тилекке каршы ошондой болуп атат. Кыргыздар сөзсүз түрдө бир сырткы жоо келсе, же бир жалпы элдин башына күн түшкөндө ошондо гана бирикет, калган жай турмушта бирикпей калдык дегенчи. Кайсы бир деңгээлде туура ал көрүнүш бар. Бирок толук кандуу ошондой деп айтканга мен дагы бара албайм, себеби маселе бүгүнкү жашоонун тартибинин өзгөрүшүндө ошо ынтымактын орду жана күчү алсыздап атат. Орду мындай кандай десем, биринчи эмес, экинчи, үчүнчү орунга өтүп баратат да. Мисалы, биринчисинен баштасак, элдин башына күн түшкөндө бир кыйынчылык туулганда, кыйынчылык болуп калса деп ойлойм. Же мисалы өткөнкү кечээк эле мисалдарды алып карап көрсөк, чек ара маселесинде ок аталып ушундай бир бүтүндүккө, мекенге, мындай бир элдин биримдигине доо кете турган маселе келгенде, кыргыз дароо чогула келет. Бул жерде жанагы биз бир элбиз да, бир журтпуз, бир мамлекетпиз дегенде, ошол ынтымактын күчү бул жерден дароо байкалат. Ошондо карап көрсөңөр, ошол жанагы аскердик, жоокердик тутумгадан тышкары жөнөкөй жарандардагы, кой бул менин мамлекетим, менин жерим, менин чек арам деген негизде ошол жерде бири-бирин тааныбайт болбосо. Башка дубандан барып, мен мамлекетим үчүн, бүтүндүгүм үчүн деп жаның кыйбаса дагы ошондой бир өлүмгө да даяр дегендер чыгып атпайбы. Бул ошол жанагы атабыздан бери каныбызга сиңген, сөөгүбүздүн чучубузунан орун алган ушундай бир ынтымак деген түшүнүктүн бир үлгүсүн көрсөк болот. Албетте бул көрүнүштүн да түшүндүрмөсү бар. Бул жанагы түпкүлүктүү, же болбосо ата тектен бери аткан негизги баалуулук катары, бирок бүгүнкү турмушта, жай турмушта ал уктап калган кайсы бир сезимдер жанагындай кырдаалда ойгонот. Ойгонгондо дагы анын күчү абдан зор болот. Ал эми жай турмушта эмне үчүн биз жанагыдай кырдаалдагыдай бирикпей калдык дегенде, бул жерде мен ойлойм, бул жерде баягы сырткы күчтөр дагы, көбүн эсе сырттан келген таасирлерден улам бизде коомубуздун аң сезиминде ушундай жанагы биримдик, ынтымак деген түшүнүккө доо кетирчү нерселер көп да. Ошондон улам жана мамилелерибиз, алакаларыбыз улам күчүнөн тайып, алыстап, бириндеп баратабыз. Буга себептер көп эле десе болот, бирок негиздүүлөрүн деп мен айткым келип атат. Мисалы, биз карап көрсөк, азыр эгемендикти алып, баягы союз доору тарагандан бери биз капитализмдин жолуна түштүк да. Капитализмдин доорунда бул жашоонун тартибинде адам коомчулуктун, көпчүлүктүн кызыкчылыгы эмес, адам жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коет экен. Себеби бул жерде адамдын баягы жашоо үчүн күрөш деген табигый сезимдин негизинде көпчүлүктүн, уруунун, айылдын, элдин кызыкчылыгы эмес, бул жерде жеке кызыкчылык үчүн көбүрөөк кам көрө баштадык. Себеби капитализмдин мыйзамы өзү ошондой экен да. Ким эмне болсо ошо болсун, ар ким өзүнүн ойло, өзүңдү ойло. Биринчи өзүңдү ойло, өзүңдү тыңда, өзүңдүн жашоо турмушуңду оңдомоюнча башканы ойлоп эмне кереги бар деген түшүнүктөр өзүнөн өзү мындай табигый эмес, муну баягы окуулар аркылуу, баягы реформалар келгенде бардык нерселер окууларда башталат да. Ошо менен акырындык менен сиңип биздин жашоо тартибибизге кирип келди да. Болбосо карап көрсөңөр, кыргыздын мындай салттуу жашоосунун кээ бир көрүнүштөрү дагы эле бар да. Мисалы, Айлапада биз жакшы билебиз, той аштарда байкасаңар. Той аш, жаман жакшылык болгондо айылдын ынтымагы деген түшүнүк бар. Же көчө ынтымагы деген бар. Мисалы, мал сойгону келгенде той ашта жигиттер келип туруп бүт чакырып эле кетет, кабар эле кетет, болду. Калгандар баары чогулат да, өзүнүн баягы милдет катары утат да, анан келип туруп ошол жерден кызматын өтөшөт да. Мисалы, мал союшат, отуңдун суусун камдайт, казанын асат жана башка дегендей. Келин кесек келет дагы өзүнүн бир
тиешелүү кызматын аткара баштайт. Мисалы камыр жууруп, борсогун бышырып, конокко адасын көтөрүп, конок камын жеп дегендей ошонун баарын жасайт. Айыл аксакалдары келип туруп ошо үй ээсинин жанында бел болуп турат. Баягы сырттан коногор келет, куда сүйөк келет, суу кечип келет деген сырттан келген конок меймандарга баягы караган болуп, үй ээсине жөлөк болуп, өзүнүн бир орду бар да ар бирөөнүн. Ушунун баарын карап турсаңар, мисалы капитализм доорунда бул түшүнүксүз. Бул кыргыздын нарыктуу жашоосундагы ошол жана ынтымактын күчү. Бул кадимки ынтымак. Мисалы кыргызда кээ бир дагы ушу ынтымак менен тең жүргөн кээ бир түшүнүктөр бар. Мисалы ыража деп коет, ашаар деп коет. Бул жана көпчүлүктүн күчү менен бүтө турган иштер. Бирок ар бир учурга жараша өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы бүгүн ашаар деп эмнени айтабыз десек, элдин көпчүлүгү ошо ынтымак менен алмаштырышат. Мисалы ашаар деп эмнени түшүнөсүңүз? Ашар деп мен кичинекейимде бирөөнүн жумушун көпчүлүк барып эч кандай ак албай, эч кандай өзүнүн жумушу болсо дагы токтотуп коюп анан жасап бүтүрүп койсо. Мисалы кандай жумушун дейин? Көп жумуштарды, мисалы көп учурда ашарга жанагы мен тиштикте төрөлдүм, ал жакта ылай азыр эле курбай калышты. Мен кичинекейимде бар болчу, бакса деп коет го. Ылайды саманга аралаштырып туруп, ачтып туруп, жасайт. Кыш кылат. Кыш дагы эмес, мындай тоголок. Тоголок. Тиштикте көбөлө деп коет, билбейм, жасайт. Бул баягы ылай жумуш болгон үчүн оор жумуш да. Анан майда болгон үчүн аны ооруп көп убакыт алат. Ошондо сөзсүз түрдө ашар менен жасашчу. Анан дыйканчылыкта. Үй салганда мисалы, фундамент койгондо, чатыр көтөргөндө, же болбосо дубал көтөргөндө дегенде биз баарыбыз бүгүн эмнегедир көпчүлүк кыргыздар ушуну ашар деп түшүнүп калдык. Бирок чындап келгенде ал эмес. Муну ашар дебейт. Анан эмне дейт деп таң калышат да. Так ушул мисалды азыр өзүң белгилегендей, бирөөнүн жумушун көпчүлүк келип аткарса, буну ынтымак. Бул ынтымактын күчү. Себеби бирөөнүн жумушу болуп атпайбы? Көпчүлүк жардамга келип атат. Эң сонун жакшы нерсени айттың, акы албайт, доосун артпайт. Өзү келип, өзү менин салым, менин жардамым болсун деп туруп, кой сенин оокатыңды бүтүрүп беребиз деп көпчүлүк келип, мына ошол ынтымагы күчтүү элдин оокаты ошентип тез бүтөт. Биринин оокатын көпчүлүк менен бүтүрүп, анан кезек-кезеги менен башка бирөөнүн ушундай кезектеги бир иши болсо, баары чогулуп келип туруп, ошентип көпчүлүктүн күчү менен бүт орду менен кезек-кезеги менен иштерин баары бүтөт дагы, ал жерде бакубат турмуш мындай кадимки өзүнүн ыргагы менен жүрүп отурат дагы. Анан бири-бирин тааныган ошол ынтымактагы адамдар кадимки бир туугандардай болуп жакын сезилет. Ооба, жанагы алыскы туугандан жакынга кошуна дегенде, мына ушул нерсе муну ынтымак дейт. Ал эми ашар эмне дегенде, бул жерде ошол эле ынтымактын, бирок башка бир өңүтүнөн караганда бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы, айылды коелу, бир айылдын жалпы айылга жалпы айыл муктаж болгон бир иш болуп калды. Мисалы, жол салыш керек. Жол болсо айылга кире бериш жолдо көпүрө бар деп коелучу. Суу кыян жуп, көпүрөнү жууп кетти деп коелу. Көпүрөнү салыш керек. Ким салат? Ал деген менин же сенин жеке бирөөнүн иши эмес, бул жалпы айылдын иши. Ошондо жалпы айылга баарына бирдей таандык болгон ишке бүтүн айылдын эли ынтымакташып келип, баары чогула жабыла келип туруп ошол ишти бүтүрөт. Муну ашар дейт. Ашар деген бул бирөөнүн жеке жумушу иш эмес, бул жалпынын жумушу, жалпы эл өзү бүтүрөт. Мына ошону ашар дейт. Ал эми бирөөнүн ишин жалпылап келип туруп, жардам иретинде, колдоо иретинде бүтүрсө, муну ынтымак дейт кыргызда. Үчүнчү дагы бирөөсү бар, мисалы, ыража, биздин ыражабыз ушундай деп калышат го. Бул эмне? Бул деген кадимки жанагы бир топтор бар го, же тууган арасында, же деп коелу, мисалы, абысындар деп коелу, же достор, тең туштар деп коелу, же көчөдө мындай өзүнүн ынтымагы бар. Ынтымак дегенде ошондой бир ынтымакташып өзүнчө бир топ болот дагы, анан бир келишим менен мындай деп сүйлөшүп алышат. Мисалы, тойлордо биз ортого бири-бирибизге колдоо иретинде мынча, мисалы азыркы заманда акчалай көрсөтүп эсептешүү бар, жок, эсептешүү эмес, бул деле ынтымактын түрү. Бул деле ынтымак. Бирок мындай кандайдыр бир чек бар да. Чек бар. Бул жерде анык да. Ыражада бул тактык бар. Ыражада мындай, бул жерде топ болгондо мындай кайсы бир белгилердин негизинде бир орток теңдиктеги, мисалы, же тең туштар,
же кошуна болсо кошуналарга тиешелүү маселе, же болбосо дагы мисалы абысындар деп коебуз, же туугандар дегенде бул бир белгилүү бир социалдык бир макамдагы адамдар деп коелучу. Анан ошолордун ортолорунда ушундай жаманчылык жакшылыкта бири-бирине колдоо маселесине келгенде ошондой атайын сүйлөшүп алган, баардыгы бир өз ара макулдашып алган бир чек бар. Мисалы бири-бирибизге колдогонго келгенде, мисалы азыркы заманда акчалай болуп атпайбы? Илгери мисалы малым эле чек. Мисалы бир жылкыдан, бир карадан чыгарабыз деп коет. Же болбосо мындай дегенде, азыркылар мисалы акча менен чыгарат. Мисалы жакшылыкта мисалга коелу, бир 10 миңден чыгарал десе, жаманчылыкта кояган түйшүк болгон анда бир 20 миңден чыгарал деп өз ара макулдашып алат. Макулдашып ошол тартип менен анан бири-бирине мына биздин ыражабыз ушундай. Биз ушундай жаманчылыкта мындай кылабыз, же жакшылыкта мындай кылабыз деп. Же болбосо классташтар деп коет го. Булардын өздөрү ушундай. Анан бул түбөлүктүү эмес, бул белгилүү бир убакытка чейин. Анан мисалы башында бир сүйлөшүп алат, анан жашоо заман турмуш өзгөрө баштайт. Адамдардын ошол ыражага келген топтун ичинен адамдардын жагдайлары өзгөрүлө баштайт. Ошондо кайра келишимге келип сүйлөшүп макулдашып, жок, мындай болуп калды, эми келгиле же жоюлат, же мындан аркы өзгөртүүлөр киргизилет деп макулдашылат. Эч кимди муктаждабайт, зордобойт дегенде. Бул макулдашуу негизинде. Бирок ошол бул дагы бир ынтымактын белгиси. Бирок ошол ар бир жагдай учурга жараша өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып, анан ошон үчүн жалпысынан ынтымак дейбиз да, анан бул жерде ыража өзүнчө шерине деп коет. Бул деле ынтымак. Шерине деген жай турмушта баягы ар ким өзүнүн окаты бар, ар ким өзүнүн турмуш тиричилиги бар, бала бакырасы бар дегендей. Бирок баары бир мисалы тууган урасында болобу, же айыл апада мисалы кошуна колоң бир көчөдө тургандар, ошол ынтымагыбыз мындай ынтымакты бекемдей турган дагы бир иш-чаралар болот. Шерине көбүнесе баягы бир жакшы себеп менен тамак ичет. Тамак ичкенде кезектешип, мен бүгүн шерине берсем, мен мага келесиңер, мен өзүмдүн дасторкон жайында баарыңар келип ынтымактап чай ичип кетесиңер деген сөз. Анан белгилүү чектен кийин, убакыттан кийин мисалы сеникине барабыз дегенде. Ошентип кезектешип, бири-бирине чай ичишип, ушу шериненин негизинде бул деле ошол ынтымакты бекемдөө. Ошол бир кайсы бир себеп керек да, себептин негизинде ошондой көбүнесе дасторкон четинде отурганда, ошол эле топтун ичинде деп коелу, ар кандай маселелер козголот, көтөрүлөт, талкууланат, бир көйгөйлөр болсо аны чечкенге аракет кылышат. Ушинтип отуруп бул эле ошол эле ынтымак. Башаты ынтымак. Ынтымактын негизинде жашоо турмуштун ар бир жагдай учуруна жараша өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү менен ошол тартип орной баштайт. Бул тартипти кайдан жасайт? Ооба. Ошол тартипти макулдашып, бекитип алышып, анан ошол тартипти карманып, анан акыры түбү келип туруп ошол эле жанагы мамиле алаканы бекемдейт. Ошол эле ынтымактын күчүн күчтөйт. Бири-бирибизден алыстап калбайлы. Мисалы туугандардын арасында жанагы эми болот да, туугандар шаарга көчүп кетет, тиңдей турмуштун айынан ар кандай болот. Анан коям алыстап кетпесин, бир тууганбыз, бир атадан энеден тарыганбыз, анан балдарыбыз бири-бирибизди тааныбай калбасын деп келип туруп, же шеринечи жана нерсени бекитип алышат да, анан ошол себеби менен кайра келип чогулушат. Балдар өсүп атат, улам убакыт өткөн сайын балдарын аралаштырып, ошон туугандар бири-биринен алыстабайлы деп, ушул бир эле себептин аркасы менен ушинтип биригип, чогулушуп отуруп, ошол ынтымактын күчү менен жанагындай бүтүндүк маселесин улам чыңдай берет да. Мындай карап көрсөк, ынтымак деген бул баягы акыры түбү келип туруп, жана бүтүндүк деген маселеге эң алгачкы кадам десек болот. Мисалы, жалпы элдин ынтымагы жана келгенде, жана антип айтып атпайбызбы? Бүгүнкү турмушта бир башка күн түшүп, бир кыйынчылык жаралганда, анда баарыбыз бирге калабыз. Бул ошол жанагы түпкүрдөн бери атабадан келаткан түпкү сезим, ошол жанагы бүтүндүк деген эң башкы баалуулугубуз, эң башкы байлыгыбыз да, бул элбиз деп, жана биз бир элбиз, бир журтпуз деген ошол бүтүндүгүбүзгө доо кетип атса, ошого коркунуч жаралып атса, кооптуу жагдай жаралса, анда ошого жапа-тырмак баары көтөрүлүп колдошот. Эми ошондо дагы жапа-тырмак деп койбойн, бирок элде дагы ошол сезим өчүлөт. Бул эң жакшы. Маселе жанагы жай турмушта калган учурда бул нерсе уже алыстап баратабыз дегенине келгенде, мына ушул ойлончу нерсе. Мисалы, ошо атабадан бери келаткан жана ошол ынтымак, тууганчылык ынтымак, көчө айыл ынтымагы деп атпайбызбы, жана жаманчылык, жакшылыкта. Бул бүгүнкү күнгө чейин мындай жоголо элек. Бирок заман өткөн сайын, убакыт өткөн сайын, мисалы шаардык турмушта бул нерсе байкалбайт. Шаарда мисалы кошуналык ынтымак кээ бирлерде болушу мүмкүн, кээ бир жерде кошуналар бири-бирин тааныбайт. Мисалы кабат-кабат үйлө жашагандар, бир кабатта жашаган 2-3 кошунасы болсо мүмкүн тааныйттыр. Кабат үстүндө же астында болгондор эзели көрүшпөгөн кошуналар болушу. Коңшу үйдөгүлөрүн айтпай эле коеюн. Көчөнүн маңдай тескей дегенде шаарда андай шарт жок болгондуктан, анан шаардын
турмушунун агымы өзү башка да. Шаардын бир өзүнүн бир талап эрежелери бар, жумуш, турмуш деген нерседен баары башкача болгондуктан, анан бул жерде кыргыздын салттуу коом баягы жашоосундагы, турмуш тиричилигиндеги ошол жана ынтымактын күчү бул жерде алысырайт. Кадимкидей алыста. Анан ошол алыста отуруп бул нерсе жашоо тартибинен чыгып кеткенден кийин, анан кээде ал өөнү учурат. Койчу, эмне кереги бар? Ушундай барбы, зарылбы деп таң калышат да. Эми маселе биз кыргыз эл болгон соң, байыркы эл болгон соң бүгүнкү турмушка ошол ынтымактын күчүн кантип кайра калыбына келтиребиз деген. Баягы сен башында айткан сөзүнүн түпкүрүндө мен ушул ойду түшүнүп атам да, туюп атам. Себеби биз ошол замандын агымында баягы дүйнөлөшүүнүн талабы бар, алардын өзүнүн бир агымы, өзүнүн бир тартиби бар дегенде, анан ошол андан чыгып кете албайт экенбиз. Себеби коңшу мамлекеттер бар, дүйнөдө баягы ар кандай алакалар бар, өзгөрүүлөр бар. Анан ошону менен тең жүрбөсөң болбойт. Бирок ошол эле убакта өзүңдүн улуттук баалуулуктарыңды, өзүңдүн наркыңды деп коелучу, бир сөз менен айтканда, баягы иденттүүлүк маселесине келгенде, ошо өздүгүбүздү жоготпосок экен деп бир чочулоо бар да, кооптон. Анан ошого келгенде, ошо ынтымактын ордун кантип кайра баягы калыбына келтиребиз деген бул чоң түйшөлүү чындап келгенде. Мен ойлойм, мисалы, биз эгерде өзүбүздүн баягы жакында эле президент тарабынан улут наркы жөнүндө деп жарлык чыгарбадыбы? Эгерде биз ушул өңдүү жарлыктарды жөн эле баягы элге жар салып бир ураан катары кабыл албай, ал жашоонун тартибине киргизебиз десек, анда мен ойлойм так ушул ынтымак деген маселеден башташ керекпи деп ойлойм. Анда биз күнүмдүк турмушта дагы жашоонун маңызын ошол элдин биримдигине келе турган, бүтүндүгүнө негизги себеп болгон, же болбосо негиз болуп бере турган, башат болуп бере турган эң улуу күч бул ынтымак деген маселеден башташыбыз керек. Мисалы ошол эле тууганчылык болобу, кошуна болобу, же болбосо азыркы шаардык турмушта мисалы мына мекеме кызматкерлери. Мекеме кызматкерлери, кээ бир мекемелерде мен таң алам, кээ бир мекемелер бар, бири-бирин тааныбайт кызматкерлер. Бир мекемеде иштеп атып, же тааныса сырттан тааныйт, мындай бир жакын киши катары тутуп, өз катары тутуп, мындай сүйлөшүп, маектешип, мындай бир эч мындай себеп да жок. Анан эмне ар ким өз жумушу менен келди кетти деп болду эле. Ушинтип күн эмес, жылдарды башынан өткөрүшөт да, бир имаратта, бир бөлмөдө деп коелучу, бир мекемеде иштеп атып, бири-бири менен иши жокторду. Бул кыргыз кандай болот? Нак кыргыздардын жашоосун байкасаң, мисалы, айылдарда өзгөчө ошондой эле мамлекеттик мекемелер бар, бирок ал жерде кадимкидей бирөөнүн туулган күнү, бирөө неберелүү балалуу болдум, анан бир келин алдым, узаттым деген үйүндөгү эмне маселеси болсо, жумуштагылар менен тең бөлүшүп, ошол бул ошол ынтымактын белгиси. Ошол карап көрсөң, ал мисалы ошол жумушта мүмкүн башка айылдан, мүмкүн башка чөйрө, тууган деле эмес, тааныбаган кишилер эле бир жакта иштеп атат да, бирок ошол жанагы ынтымакка таандык болгон жанагы жакшылык, мисалы той болобу, эмне болобу, ошол жакшылыгы менен бөлүшөм деп ошол кызматкерлери менен ошону тең бөлүшүп, анан кезектешип, ар кимисинде эмне жакшылык болсо ошо келип жумуштагы кызматкерлер бири-бири менен ошентип бөлүшүп турганы, бул дагы ынтымак. Себеби жумушта негизги багыты жумуш кесиби боюнча иштешет, маселе жок. Кесиби боюнча бири-бирине жардам беришет, ал маселе жок. Бирок андан сырткары ал адам да, андан сырткары ал жаран, андан сырткары ал атуул да. Анан ошол жака келгенде, ошо ар ким өзүнүн жакшылыгы менен, ой, ушундай бизде болгон жакшылык силерге да жуксун деген ырымды карманып, ошол жерде келген кызматташ, чогуу иштеткен кызматкерлер менен бөлүшкөнүн өзү, бул ошол жанагы ынтымактын да белгиси да. Эгерде жумуштун багыты эмес, турмуштун дагы негизи менен ынтымак күч алса, анда бул эл, жалпы элде, коомдо биримдик маселеси чыңала баштайт. Себеби мен бул жерде бир нерсени айткым келип атат. Кыргызда ондай деген түшүнүктөр бар. Ынтымак деген маселе бар. Биримдик деген маселе бар. Анан бирдиктүүлүк деген маселе бар. Ушуга келгенде өтө мындай кызык нерсе да. Мен баягы Кыргызстан программасы боюнча ошо ар кандай темада лекциялар өткөндө ошо ынтымакка тиешелүү сабактар болгондо суроо берем да дайыма. Ынтымак менен биримдиктин айырмасы эмне деп. Мындай карап көрсөң бир эле маселе.
элге карата айтылганда, элдин ынтымагы, элдин биримдигине келгенде, ушул эки түшүнүктүн экөө бир эле нерсеби же экөөнүн айырмачылыгы барбы? Эгер бар болсо эмнеде? Эгерде экөө тең бир болсо, анда эмне үчүн эки бөлөк сөз менен атайт? Ушул эле суроону сага узаткым келет. Менимче бир аз айырмасы бар го. Биримдик билбейм, көбүрөөк мындай аскер жаатына тиешелүүбү, же ушундай бир форс-мажор убакыттарга тиешелүүбү? Биримдик. Эмне үчүн? Биримдик көбүн эсе ынтымак жай турмушта, биримдик мындай бир Жок. Коркунуч болгон учурда. Ынтымак жай турмушта деп кой. Ынтымак жай турмушта, биримдик көбүнчө сырттан коркунуч болгон учурда. Ошондо биримдик болот. Колдонулгандай сезилет да мага. Айырмасын ошондон көрүп атасың. Жок, бул сөздүн өзүнүн айырмасына келгенде, мисалы, биригели деп кандай десем, бир биринчи биригип туруп, анан ынтымакка келсе болуш керек да. Мисалы, душман адамдарды деле биринчи бириктирип, жараштырып туруп, анан бир убакыттар өтүп, алар баягы мындайча айтканда ачуусу тарагандан кийин акырындап ортолорунда ынтымак алака түзүлсө керек. Мен эмнегедир ушундай пикирди көбүрөөк угам да. Сен айткандай. Бирок канчалык деңгээлде ушул болот? Мисалы, ынтымак менен биримдиктен кошумча суроо. Кайсынысы күчтүүрөөк деп ойлойсуң? Мисалы, кандай жагынан күчтүү? Пайда жагынан. Пайдалуу. Элдин жашоосунда ынтымак күчтүүбү же биримдик күчтүүбү? Биримдиктин күчү, анан ынтымактын күчү. Таразага салсаң кайсынысы салмактуураак? Таразада мисалы биримдик менимче оорураак отурат, бирок биримдик мындай кыска убакытты өзүнө камтыгандай түшүнөм да мен. Ынтымак кандай эмес. Түшүнүктүү. Негизи туура айтасың. Салмагы боюнча биримдик салмактуураак болот. Күчү күчтүүрөөк деп коелучу. Биримдиктин күчү кадырсы ынтымактын күчүнөн кадырсы көбүрөөк. Бирок башат ынтымактан. Маселе мындай да, жана биринчи айтканыңа мен бир аз кошула албайм, себеби бул жерде биримдикке келип анан ынтымак түзүлөт деген эмес. Ынтымактуу болсо биримдикке келишет. Ынтымактан улам биримдикке келет. Себеби муну мындай деп түшүнсө болот. Жана ынтымак деген эмне дегенде биз аныктама берип атпайбызбы? Мындай негиздүү бир мамилени кармаган алака. Мисалы, кошуналык ынтымак, бир туугандык ынтымак, кызматташтык, же кесипкөйлүк ынтымак деп коебуз да. Классташтардын ынтымагы деп коебуз, достордун ынтымагы дегендей бир негиздүү мамиле бар. Ошо мамилени алакасы. Мамиле ар кандай болот? Жаман да мамиле болот. Бирок жаман мамиледе алака түзбөйсүң да. Жакшы мамиледе, ысык мамиледе сенин алакаң улам күчтөнө баштайт. Мисалы, алыш беришиң, катышың, бардык элди колдоо, жөлөк, ошонун баары ысык, жакшы, күчтүү мамиледен улам ошол алака күчтөнөт. Мына ушул ынтымак дейт. Ал бир ынтымактын себебинде бир негиздүү мамиле бар. Биримдик эмне дегенде, биримдиктин аныктамасы ал башкача. Бул баалуулуктардын негизиндеги жакындык. Биримдикте эмненин негизинде жакындайт? Мисалы, жакта бир негиздүү мамиленин негизинде жакындаса, мамиленин түрү көп да, жашоодо мамилеси жок адам жашай албайт. Биримдикте баалуулуктардын негизиндеги келип чыккан жакындык. Мисалы, ошону түшүнүш үчүн мен бир дайыма бир мисалды, турмуштук бир мисалды келтирип жүрөм. Ошондо жакшы түшүнүктүү болуш керек. Бир байке айтат да, мен Дарыяны айтпай элем, бир байке айтат. Бизде ошо ынтымак менен биримдиктин маселеси ушундай акыбалда болуп атат. Не болуп кетер экен аягы билбейм деп мындай бир кооптуу жагын айтып атат да. Анан баягы көп жыл мурун сүйлөшө келсек, анан өзү айтып атат, өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берет. Бизде мынтип айтат, бизде үй бүлөдө дейт, бир туугандык ынтымак абдан күчтүү дейт. 5 бир тууган экен. 5 бир тууган окшойт. Анан айтып атат, эркектерин санап атат. Анан биз бешөөбүз бир ата энеден болсок да бешок. Мындай айтат да, бизде ынтымак күчтүү дейт. Жаманчылык, жакшылык болобу, эмне болобу, биз баягы ата энебиз айылда калганыбыз, көбүбүз шаарда бир эле кенжебиз дейт, айылда ата энеси менен калды, калганыбыз бүт шаарга чыгып кеткенбиз дейт, сыртка. Анан ушундай жаманчылык, жакшылык айылда апада бирдеме болгондо биз дайыма барыбыз, чогулабыз, келебиз, элден калбайбыз. Ынтымак күчтүү, айылдын ынтымагынан жана болот го өзүнүн бир. Анан ошол жерге бүт кадимкидей өзүбүздүн милдетибизди агытабыз. Кээ бирлер суктанат дейт, ушулардай болбойсуңар, карачы булар ынтымагы деп. Бирок дейт, бир өкүнүчтүү нерсе дейт. Ошо бир ата энеден бешөөбүз болуп туруп, бирок элди узатып, коноктун, меймандардын баарын узатып өзүбүз калганда дейт,
бир чайды аягына чейин ичип кете албайбыз дейт. Бири менен Биримдик жок дейт. мамилеси. Биримдик жок дейт. Анан мен таң калдым. Ошондой да болобу деп. Ал кандай биримдик жок? Ынтымактуу болуп атсаңар. Болот. Анан кандай десе, анан айтып атпайбы? Биримдикке келгенде бул башкача нерсе экен. Бул жерде баалуулуктардын негизиндеги жакындык. Мисалы, ынтымак, бир туугандык ынтымак ал жерде негизги мамиле бар да, баары бир. Бир ата эненин негиз, бир ата эненин балдары болгон соң, мамиле баары курасың, себеп бар, байланасың. Табигый нерсе бул, мындай баш тартып кете албайсың, баары бир. Кой, жүрөк таяк жардам колдоо көрсөтөлү. Анын үстүнө ата энебиз тирүү турганда, ата эне турганда кайтып балдар келбесин деген нерсе менен байланат экен. Ал эми биримдикке келгенде дейт, анан айтып атат, мисалы, ал киши өзү айтып атат, өзү баягы кыргыздын философиясын изилдеп, манасты көбүрөөк тереңирээк изилдеп, ушул кыргыздын дүйнөсүндө жүргөн киши экен да, өзү билимдүү, жогорку, баары биз жогорку билимдүүбүз дейт. Анан мен ушундаймын деп коет, эми өзүм кыргызмын деп коет дейт. Бир агам бар дейт. Анус дейт, баягы бөлөк динге өтүп кеткен дейт. Кыргыздар айтат го, баптистиги бу деп коет, бөлөк динге өтүп кеткенде бул адамдын таптакыр эле башкача кылып өзгөртүп коет экен дейт. Жашоо болгон көз карашы, мүнөзү, жүрүм туруму, баалуулуктары такыр бөлөк болуп калат экен дейт. Баягы эле бир тууган дейт. Ата энеге караганда баягы эле өзбүз, эч өзгөрүү жок. Бирок жашоонун негизи, маңызы таптакыр башкача болуп калат экен көз караштар. Дагы бир тууганым дейт, ошо кийинки инилерин санап атат. Бирөөсү дейт, ошо өзүбүздүн салттуу исламыбыз деп, ошо динге көбүрөөк маани берип, аягы түбү деп башка мамлекеттерге баягы даватка чыгып отуруп, өзүнүн кебетеси да өзгөрүп калды дейт. Таптакыр фанат болуп кетти дейт, диндин фанаты болуп, аны түшүнүш оор дейт. Ал баскан турган жерде дейт, бизди окутуп, үйрөтүп, бизди ары тур, бери тур деп бизди башкарып алат дейт. Деп бирөөсүн айтып атат. Дагы бир тууганым бар дейт, төртүнчүсү. Ал дейт, ал азыркы замандын талабында ишкер дейт, бизнесмен дейт. Анан карап турсаң, эми баягы ичара сөз да, бирок мен ойлойм бул турмушта кыргыздын мындай катардагы үйлөрүндө көрүнүшү эле окшойт. Ага дейт, эч нерсе жок дейт. Ага акча менен бардык маселенин баары чечилет дейт. Акча болсо эле чечилбес маселе жок деп. Анын жашоонугу багыты баалуулук такыр бөлөк дейт. Анан эң кеңжебиз бар дейт. Ал айылда ата энеси менен калган дейт, эң кеңжейибиз дейт. Ал дейт, төртөөбүздү бир катарга кой, баарыбыз бир тең анын жашоо сөзүнчө дейт. Ага дейт, ыйыгың да кереги жок дейт, кудайың менен да ишиң, мындай жалпылап айтатканда ишим жок дейт, дин менен ишим жок дейт. Ага деген бизнес, акчаң деле, саясатың деле кереги жок. Анын өзүнүн бир турмуш тиричилиги бар дейт. Үлүшкө бөлүнгөн жери бар, бир аз малы бар, күнүмдүк турмушу менен эле алып урушуп эле ошо ата энемди багамдуу эле, ал өзүнүн убарасы менен, ал өзүнүн бир жашоонугу кетип баратат. Анан ошол бешөөбүз бир отуруп калсак дейт, бирибизди түшүнбөйбүз дейт. Карап көрсөң бөлөк эле кишилер отургандай дейт. Бирок бир ата энеден жаралган, ынтымагыбыз күчтүү дейт, бирок биримдигибиз жок дейт. Анан ушуга келгенде көрсө биримдиктин күчү башка экен да, бул баалуулуктардын негизиндеги жакындык экен да. Мисалы, кээде жанагы сөз улам ошондон кетет. Жаман туугандан жакшы кошуна артык дейт. Эмне үчүн? Себеби ошо кошуна менен кантип жакын болосуң? Сен ошол ынтымактын аркасы менен жакын болосуң да. Себеби бир мамилең бар, алака бар. Анан ошону менен баягы ынтымактын күчү менен ал жерде мүмкүн же андан кийинки этаптарын өтүп кетет, же ыража болот бир кошуналык. Же болбосо жана шеринелеш болуп каласың. Ошентип жакындап отуруп, анан ошол алака мамилең улам тереңдеп атып, анан баягы көз караш, баалуулуктар, жашоо тартиби, нугу эгерде бир нукта, бир багытта болсо, баалуулугу бир болсо, анда ал адам менен сен жакын болуп калат, сен биримдикте эле болуп калат экенсиң да. Жана ошон үчүн жаман туугандан жакшы кошуна артык деген сөз ошондон келип чыгат экен. А тескеринче бир туугандар менен сен баягы ынтымагың болот экен, болбой койбойт. Баары бир тууган сезим бар да, ата энеге карата милдетиң бар, бир туугандык милдеттер бар. А бирок жашоого көз караш, турган негизиң, багыт, дүйнө таанымың, баалуулуктарың бөлөк болсочу, бир туугандарың дагы бири-биринен алыстап кетет экен. Ынтымакка келгенде кээ бир негиздүү бир иш окуяларга да болчу, ошолорго тиешелүү болгондо эле кезигип турбаса, жай турмушта бири-биринен алыс. Эми ушундан улам мен эмнени айткым келип атат? Ынтымактын негизинде анан биримдикти улам курчутуп отурсак ошондо жакшы болот эле. Ынтымагы жок, биримдикке келе албайт экенсиң. Мисалы, кайра эле ошо бир туугандар маселесине келсек, ошо ынтымактын күчү менен дагы кармалып турат да. Биримдиги болбосо да, бирок ынтымагы бар болот. Башатында ынтымак турат. Эгерде ошол ынтымактын аркасы менен анан жанагы
турмушка болгон көз караш, тиги бул жанагы баалуулуктары, багыттары төп келсе, анда бул ынтымактан кийинки деңгээлге биримдик кетет. Бирок турмушта ынтымактуу да, анан биримдиктүү дагы үй бүлөлөр да бар да. Үй бүлөлөр да бар. Мына ошол жерде карасаң, бири-бирин айттырбай түшүнөт. Бул ынтымак эмес, бул жерде биримдик маселеси. Багыты, көздөгөнү, көз карашынан бири-бирин түшүнүп калышат дегенде, бул өтө чоң жеткен. Мына бүгүн мен ойлойм, бүгүнкү жалпы элибизге мындай бир чоң соболдо биз бүгүн биримдиктүү элбизби деген бир суроону коюм келет. Ошо ойлонуп көрөлүчү. Ушул жерден агай, бул ынтымак маселесине келгенде жалпы элде жакшы мисалдар көп да. Мисалы ошол эле Ош Бишкек жолу, же болбосо Бишкектеги канал, БЧК деп атпайбызбы азыр, чоңчу канал. Булардын баары ошол эле сиз айткан Ашар менен курулганда. Эми бул жерде өкмөттүн күчү, бирок кайсы бир деңгээлде эми Ашар деп коюш деле кыйын, себеби ал жерде өкмөттүн таасири күчтүүрөөк болуп калды. Союз доорунда көп нерсени өкмөт чеччү да. Бирок кайсы бир деңгээлде Ашардын илеби бар ал жерде. Документтерди карасак, мисалы жумуш жасап аткан баягы акчага деп алып барып жасап аткан элге улам жанагы Ош Бишкек жолу боюнча калктуу пункттардан өткөндө ошол жергиликтүү эл кошулуп жардам беришип жүрүп отурушуптур да. Аларды эч ким милдеттендирбесе дагычы. Ошо айтып атпаймынбы, Ашардын илеби бар, бирок негиздүү иш бул баягы көзөмөлдөгөн өкмөттүн иши болот. Бирок эл дагы сыртта калбай, аны жалдабаса дагы, акчасын төлөбөсө да, кой бул бизге керек деп туруп, бул жанагы ынтымактын күчү, карабайсыңбы? Бул жол бизге эле керек да. Өзүбүз эле пайдаланабыз деп ар ким өзүнүн салымын кошот. Азыркы мезгилде деле канчалык бир деңгээлде элде бар да, жалпы журтка тиешелүү бир нерсе. Азыр эми көбүнчө баягы меценаттык кылып калышпадыбы бизнесмендер? Ушундай бир иш жасап атса, ошол айылдан сиз айткандай бир жылдагы балдары же кандайдыр бир тобу жок дегенде барып жардамын берет да. Азырга чейин дегеним жөнөкөй калктын арасында демек бизде ынтымак жакшы эле деңгээлде сакталган. Бирок мамлекеттик башкарууда бизде жазып алган баш мыйзамыбыздан сырткары да бир жазылбаган мыйзам бар да. Бул регионализм. Мисалы президент түндүктөн болсо өкмөт башы түштүктөн болуш керек, депутаттардын мынча пайызы бияктан болуш керек деген сыяктуу ушундай бир түшүнүктөр бар. Бирок биздин географтар өздөрү айтып деле чарчады, түндүк түштүк деп биз Кыргызстан туура эмес бөлүп келебиз депчи. Анан дагы бир жакшы сөз бар кыргызда, балык башынан сасыйт депчи. Бир караганда бизде эл бөлүнүп аткандай эмес, саясий кызматта отургандар бөлүнүп аткандай. Бул саясат. Буга эмнеден улам бул абдан мындай бир олуттуу көйгөйгө айланып баратат. Бул көйгөй десек болот, себеби чечиле албай атат. Мисалы, адам колунан чечилбес бир маселе жаралса, аны көйгөй деп коет. Чече турган нерсени аны маселе деп эле коебуз. Бул эми азыр көйгөйгө айланып калат. Мен ойлойм, эгер себебин туура аныктап алсак, аны деле чечсе болот го. Биз ошол себебин түшүнбөгөндүктөн кандай аракеттерди жумшабайлык, бирок маселе чечилбей атат да. Көйгөйгө айланып эле, улам эле анын азабын чегип эле анан адашып атабыз да. Мен да бул боюнча ойлонгом. Сен айткан сөзүңө толук кошулам. Биринчи негизги айта турган нерсем, эл өзү бөлүнбөйт. Бирок саясатка келгенде төбөлдөр деп коелу, ошол саясатчылар деп коелу. Ошолор жанагы ынтымак деген аруу күчтү саясий кызыкчылыкта колдонобуз деп, өздөрүнө упай топтоо же бир кайсы бир саясий ош кызыкчылыкты болчу, саясий кызыкчылыкты бекемдеш үчүн же жылдырыш үчүн же ошол жерден бир пайда табыш үчүн деп коелу, эми саясий болсо дагы пайда табыш үчүн, анан ошол ынтымактын күчүн ошол жерге колдонгону акыры түбү келип туруп ошол ынтымактын өзүн жалпы коомдун ан сезимде туура эмес жагынан таанытып атат. Анан эл келип туруп кайра эрейинчи, койчу ошол ынтымактын кереги жок дегенге чейин барып атат. Мисалы, мен жөнөкөй мисал айтайын. Регионализм деп атпайсыңбы? Менимче, эми ал деле ал бар албетте, бирок андан күчтүүсү жана уруучулук маселеси. Ушул да өзүнчө сурагай. Биз урууларга бөлүнүп, бирок ал ошол эле учурда уруулар өзүнүн ынтымагын да көрсөтүп атпайбы? Мына маселе. Мына мен жана сен регионализм дегенге чейин мен биринчи уруучулуктан баштасам, бул табигый бизге жакын нерсе да. Ошондон түшүнүп алсак, анан регионализмге анан экинчи кадамга өтөт элек да. Себеби регионализмди азыр түшүндүрүш бир аз кыйыныраак болуп калат. Анын себептери да башкача, ал жерде социалдык, экономикалык себептер бар. Мисалы уруучулуктан баштасак, бул салттуу коомдук түзүлүш да. Кыргыздын салттуу коомдук түзүлүшү, биз эл катары бул
уруучулук менен уруулардын бирикмеси деп коелучу, же болбосо уруулук тутумубуз жалпысынан анан эл деген бир бүтүндүктү алып келет. Бул жерде жанагы кыргыздын салттуу коомдук түзүлүшү, эл деген тутумубуз кандай куралган карасаң, кыргыз 40 уруудан куралганбыз деп көп эле жерде айтылат, бирок тагыраак айтканда азыр тутуму боюнча келгенде кыргыз 3 канаттан куралат. Оң сол ичкилик дейбиз. Анан ар бир канат кезегинде уруулардан куралат. Уруулар өз кезегинде эмнеден куралат? Уруктардан куралат. А уруктар эмнеден куралат? Билбейм. Дагы бир катмар бар. Жолбу түзүш. Ошону унуткам. Уруктар тукумдардан куралат. А тукумдар үй бүлөлөрдөн куралат. Үй бүлө. Мисалы бир тууган мен ар биримиздин өзүбүздүн үй бүлөбүз бар. Бирок чоң үй бүлө деген түшүнүк бар да, ата энебиздин. Анан ата энеден бир канча көп бир тууган болсо, ар ким өздөрү түтүн булап өзүнчө үй бүлө болушат да. Бирок бир туугандардын үй бүлөлөрү келип турган бир тукумга биригет да, белгилүү бир чекке чейин. Ошентип бир тууган үй бүлөлөр бир тукумду түзсө, ошол тууганчылык, ооба, жети атага чейин. Анан ошол туугандыктын негизиндеги анан бир тууган тукумдар келип туруп бир урукту түзөт. Анан бир тууган уруктар келип туруп бир урууну түзөт. Бир тууган уруулар келип канатка биригип атпайбы? Анан 3 канат биригип келип туруп бир кыргыз элин түзөт. Карап турсаң, бул жерде тууганчылык сезимдин негизиндеги, тууганчылык ынтымактын негизинде биз эл деген тутумду куруп атабыз. Бүтүндүктү куруп атабыз. Башаты ошол ынтымактан башталат. Ошо бир туугандардын негизинде. Анан кыргыздын менин түшүнүмдө бул муну улуулук дебесек анан эмне дейбиз? Кыргыздын улуулугу, данышмандыгы деп коелубу, же менимче улуулугу ушунда табиятта, негизле табиятта, адам эле эмес, жаныбарларда дагы. Бул жанагы ата эне, ата бала деп коелучу, ата баланын ортосундагы тууганчылык сезимден артып жакындык болбойт экен жашоодо. Мисалы баласы үчүн атасы же ата энеси баласы үчүн баарына даярдап коебузбу, же баарына даярдап коелучу бир сөз менен. Мен мисалы жакшы бир мисал келтириш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн могу соц тармактарда видеолор тарап жүрөт. Мен аябай таң калдым. Ошол жерде табияттын бир күчүн ошондон байкадым. Бир тоокту көрсөтүп атат. Тоок, кадимки эле тоок. Өзүнүн жөжөсүн бүркүттөн сактайм деп, бүркүттүн көзүн коюп коет. Тоок, өзү тоок. Канат жайып уча албайт. Тетиги алгыр куштун келип көзүн чукуп, балапанын аман сактап калды. Көзүн чукуду деген куш болду да эчтеке жарабай калды. Эми элестетип көрсөң, ошол тоок менен бүркүттү тең жагдайда тиги балапанын алып салып жөн эле бир жакка киргизип экөөнү алыштырып койчу, эмне болот? Тоок жөн эле жем болот. Бирок жөжөсүн сактайм деп, баласын сактайм деп. Бүркүт экенине карабай, эмне деген, мындайча айтканда, эртик деп коелучу, мындай айтканда, тигинин көзүн чоккотпой, эмне деген күч козголуп атат. Бул табигый сезимден артык күч жок экен. Кан менен байланган жана ата баланын ортосунда. Тууганчылык да мындайча айтканда. Эми кыргызга кайталы. Кыргыздар ушул табигый ата баланын ортосундагы сезимди тууганчылык сезим. Бул андан артык жакындык жок да. Ошол кан менен, тек менен байланган жакындыкты биз ата эне эки муун менен эмес, биз улуттун же элдин деңгээлиндеги тутумубузду ошол күч менен сактап келатабыз. Башатында ынтымак жатат. Бири-бирин тааныбаган, өмүрүндө бири-бирин көрбөгөн кыргыз кокус сырттан жүрүп, Европада же Россияда жүрүп бири-бирин кезигип калып, сүйлөгөн сөзүнөн же бастарган тургандан кыргыз экенин аныктаса, бири-бирине берген суроосу эмне болот биринчи? Кандай деп ойлойсуң? Кыргызсыңбы деп сурайт. Эми ал түшүнүктүү, кыргыз экенин макул. Ким деп сурайт. Тегин ким деп сурайт. Атын да сурабайт. Эмне иш кылып атасың деп сурайт. Биринчи тегин сурайт. Эмне үчүн? Себеби кыргызга эң маанилүү бул өзбү, өз эмеспи деген өздүгүн аныктоо болуп атат. Эгерде уруусун сураганда, ооба кыргыз экен, билет экен, тегин билет экен, ооба кыргыз экен деп мындай өзүнчө бир аныктоо болуп атат да. Кыргыз экен болгондо болду, анда өзгө мамиле кылганда өзгө мамиле кыла баштайт. Ошол өмүрүндө биринчи көргөн кишиге. Кыргыз турбайбы деп. Уруусун тегин сураганда бул жана идентификация деп коебуз го. Ооба. Мындайча айтканда, азыркы замандын талабында сен ким экениңди далилдеш үчүн биз паспорт көрсөтүп атпайбызбы? Кагаз жүзүндө аты жөнүбүз жазылган, мөөр басылган, баланча убакытка белгиленген деген нерсени, ооба сен кыргыздын жараны экенсиз деп атабыз. Илгерки турмушта эми паспорт кечек эле түшүнүктүү. Илгеркилер ата тегин сурап, кайсы урук, кайсы уруудан тегин билип туруп, анан өздүгүн аныктап кыргыз экен дегенден болду. Өз экен да. Демек өз болгондо мен өзгөдөй мамиле кылам деп, анан сыйын, урматын баарын көрсөтө баштайт, мамиле жакындай баштайт.
Себеби ошол ынтымак деген күч баягы үй бүлөдөгү ата баланын ортосундагы сезим улуттун деңгээлинде ошону кармай атат. Бүгүнгө чейин ал бар. Бирок ал уктап атат. Маселе жанагы бул жай турмушта өздүгүн аныктоодо бири-бирине болгон мамиле куруудагы бул негизги себеп. Эми жанагы маселеге кайрылып кетели. Саясат. Саясатта ушул тууганчылык, уруучулук, жакындык сезимди биз алып келип мамлекеттик башкаруу саясатына киргизип койдук. Эми экөөнү талдайлы. Канчалык деңгээлде бул эки нерсе бири-бирине сыят. Мындайча суроо берейин. Менимче ушул жерден биз чоң адаштык. Себеби анын себебин да түшүнүш керек. Бүгүнкү саясий башкаруунун тутумунда, саясий башкаруу, эми баягы мамлекеттик башкаруу тутуму деп коелучу, бул саясатта. Мамлекеттик башкаруу тутумунда адамдар эмне үчүн уруулаш жакындарын коет? Себеби бир эле себеп бар. Кандай себеп деп ойлойсуз? Эмне үчүн жакын алып барып коет? Бул деле ушул түпкүрү жанагы өзүмдүкү, меники деген. Ошо эмне үчүн өздү коюп атат? Бул жагы уже эгоизм дагы. Жок, эгоизм эмес. Бул табигый эле көрүнүш бул. Эмне үчүн өздү коюп атат? Бирок карап көрсөң өз деген баары эле өз да, бирок жакыныраак өздүн ичинен эң жакыныраак тамырлашты, уялаштарды коюп атат. Болбой калды деген урууга чейин алып барат. Бир уруудан болсун, биздин уруудан чыксын деген сөз. Бул жерде мен ойлойм сатып кетпесин мен. Жакындыктын керек. Саясатта мени сатпасын, мага ишенимдүү керек. Менин сөзүмдү эки кылбаган киши керек деген таризде ошол муктаждыктан улам анан өз дегенде ошо уруулаш, уялаштарны бул өз да сатпайт деп ошол негизде алып барып коет. Бирок эң маанилүү нерсе эске алынбайт. Ооба сени сатпайт, ооба сенин сөзүңдү эки кылбайт. Бирок сен тапшырган иш кызматты аткара алабы? Ошого татыктуу. Ал нерсе каралбай калды. Ал нерсе такыр эле көмүскө калды, ойго алынбай калды. Мына ошондон биз жаңылып атабыз. Маселе саясатта татыктууларын караш керек. А биз сатып кетпесе экен, өз болсо экен деп атабыз. Эми маселе сатып кетүүдөн. А эмне үчүн сатып атат? Себеби мен да бул боюнча ойлонуп көрдүм. Себеби бул жерде мындай деген маселе бар экен да. Азыркы мамлекеттик тутум, мамлекеттин тутумучу, мамлекеттик башкаруу тутуму деп. Бул кыргыздын жашоо тажрыйбасынан, кыргыздын жашоо адебинен келип чыккан тутум эмес. Бул сырттан келген тутум. Мисалы кыргыздын өзүнүн салттуу башкаруу тутуму кандай эле дегенде, биз жана уруучулук негиздеги өзүнүн тартиби бар болчу башкаруусуда, саясаты деп болчу. Мисалы тукумду башкарган аксакал болчу. Бир туугандар да бири-бирин тааныйт. Эң сыйлуусу аксакал десе жашы жагынан эмес, даремет, акылы, көрөгөчтүгү, калыстыгы жагынан аксакал экен деп туруп, баягы аксакалдан өч жанаганда ошол бир кишиге баш ийип туруп, биздин тукумдун аксакалы ушул деп туруп, ага баш ийчү. Анын сөзү эки болбойт, анын акылы, кеңеши бардыгы менен тартип жөнгө салынат. Анан тукумдар биригип туруп, урукка биригип атпайбы? Уруктун башына уже бий келет. Бий деген бул саясий кызмат. Бул кадимкидей жетекчилик, башчылык кызматын аткарат. Буга келгенде аксакалдар жана тукумда канча тукум болсо, ошончо аксакал бар да ар бирөөнүн. Ошо аксакалдар ортосуна келип туруп, кеңештирип, бир татыктуусун аныктап, ошо биздин урукка сен бий бол деп. Маселе кезектешүүдө эмес, маселе татыктуусун. Ошол бири-бирин таанышат да жакшы. Баары эле болбосо баары эле аксакал. Мында карасаң, ар ким өз тукумунда өзүнүн эң татыктуулары аксакалы болуп турат. Бирок ошол аксакалдардын ичинен жалпы урукка бий болчу адамды бирөөнү алып барып, эми шайлайбы, аныктайбы маселе эмес, бирөөнү аныкташат дагы. Ал жерде татыктуусун. Теңдик принциби менен. Жок, ушул калыстык принциби менен коелучу, теңдик эмес, калыстык менен. Анан урук бийлери биригип туруп, уруу бирин дайындайт бирөөсүн. Биздин урууга ушул бий болот, баш бий деп коет. Анан баш бийлер биригип туруп, анан канат бийди аныктайт. 3 канат деп атпайсызбы? Канат бий, анан 3 канат бий келип туруп, анан бир падыша, бир канды аныктап коюшат. Же болбосо баш бийлер биригип туруп, канат бийлер көбүн эсе баягы аскердик тутумда, согуш жортуулда жанагы колду башкарган керек болчу. А жана падышаны шайлаганда, ханды шайлаганда деп коелу. Анда жана баш бийлер, уруу бийлери, жана 40 уруу деп атпайсызбы? 40 уруунун бийлери келип туруп, кеңеш куруп туруп, ошол арасынан бирди аныктайт. Арасынан жайышыл бирөө мына ушул жарайт деп туруп, бирөөнү аныктайт. Татыктуусун. Мына бул кыргыздын салттуу коомундагы башкаруу тутуму ушундай. Бүгүнкү заманда азыркы мамлекеттик тутум
бүт башкаруусунан жана баардык чарбалык иштерине чейин бул батыштан келген тутук мамлекеттин түзүлүшүнүн үлгүсү. Ал 3 негизги өзөккө таяндык. Биринчиси римдик укук теориясы, экинчи гректердин демократиясы, үчүнчү англосаксондордун башкаруу системасы. Жана мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан сот бийлиги деп 3кө бөлүнөт. Ушул 3 түркүк келип туруп азыркы заманбап мамлекеттин үлгүсүн калыптады. Биз азыр ошол үлгү менен жашап атабыз. Бул кыргыздык эмес. Эми ушул 3 нерсе канчалык деңгээлде кыргызга төп келет? Биринчиден баштайлы. Укуктук теория деп коебуз. Мына биз конституциябызга чейин жазып алдык. Адам укугу деп атабыз. Бала укугуна чейин кеттик, түшүп кеттик деп укук деп атып биз жеке адамдын кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан да өйдө чыгарып койдук. Элдин кызыкчылыгынан өйдө чыгарып койдук. Бул жеке кызыкчылыкты туу туткан мамлекет деген сөз. Бул жерде көпчүлүктүн, жамааттын, элдин кызыкчылыгы жок койсо. Адамдын кызыкчылыгы, жеке адамдын кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгынан жогору. Бул жерден биз адаштык. 1. Экинчиден, кыргыз эч убакта укук талашчу эмес, кыргыздар милдетке басым койчу эле. Мисалы, балалык милдет, аталык, агалык милдет, атуулдук милдет деген түшүнүк бар. Эгер наамга жетсе, баатыр болсо, же бир элди бий болсо, бийдин милдети, баатырдын милдети деген мисалы, мындай падыша болсо, падышалык милдет деген нерсеге басым кылып, укук деле эч ким эстечү эмес. Маселе, милдетиң аткарбасаң, укугуң тебеленчү. Мына ошого ушундай түшүнүк калыптанган. Бүгүн биз милдетти эске албай туруп, укукту эле талашып атабыз дагы болду. Милдет менен укуктун айырмасы мындай. Милдет бул талашсыз, мындай тандоого албаган, сөзсүз түрдө аткара турган иштер. Ал жерден сен тандаганга укугуң да жок. Укук деле негизи милдет болду, парыз, карызсың, аткарышың керек деген сөз. Талдоого алынбайт. А укук деген бул талдоодо. Тандап атпайбы мен муну кылсамбы, кылбасам, мен укугум, мен эрким. Жасасам жасайм, жасабасам жасабайм деп. Бул адамдын мүнөзүн башка нукка калыптайт. А милдет келгенде сен талдабай туруп сөзсүз түрдө аткарасың. Элдин алдында милдетиң бар. Ата энең алдында милдетиң бар. Бир туугандын алдында милдетиң бар деп туруп, ошого карата сенин сөзсүз аткарчу иштериң. Мына бул тартип менен жашаган элде укуктун деле зарылчылыгы келчү эмес. Кокус милдетиңди аткарбай атсаң, башка келип, башка бирөөлөр тарабынан сенин укугуң тебеленип баштайт. Эми сен жасабасаң бирөө жасаш керек да, анан сен ушул жасабаган үчүн анын укугуң тебеленет деп, эми ал башка тема. Кыскасы, кыргызда жок нерсе укукту туу тутуп биз мамлекеттик тартипке киргиздик. Экинчи, гректердин демократиясы. Мен жамандабайм, бирок анын табиятын ачып бергим келип атат. Өзү Грецияда демократия деген принципте элдик бийлик деген түшүнүк бар. Ага каршылык жок, маселе жок. Бирок карап көрсөң, демократиянын бир принциби бар, мага өтө жакпайт. Азчылык көпчүлүккө баш ийет деген сөз. Эмне бир талаш маселе болбосун, добушка салалы, көпчүлүккө эмне десе ошого баш ийишибиз керек деген түшүнүк бул өтө жаңылыш пикир. Себеби жашоодо ар кандай жагдай учурлар болот. Кээде кайсы коом болбосун, коомдун бир азчылык бөлүгү, саналуу эле адамдар бир жашоонун тажрыйбасын, билимин терең изилдеп билген, көп нерсеге көзү жеткен билгилер болот. Өз табиятта билгилер аз болот. Ошондой адамдар бир нерсеге карата көзү жетип, баарын билип, туюп турат, билет алар. Туурасын, аныгын билет дагы, бирок көпчүлүк аны түшүнбөйт. Анан талашка келгенде кандай кылалы, ушундай кылалы, мындайча айтканда, оңго басалыбы же солго басабыз дегенде, булар байкуштар чыркырадыбай, оңго бассак оңолобуз десе, көпчүлүк аны түшүнбөй туруп, жок, кел көпчүлүккө салабыз, добушка салабыз деп, көпчүлүк барып туруп солго кетип анан бир анга түшүп калат. Анан демократиянын принциби ошол экен. Көпчүлүккө азчылык баш ийет деген. Мунун өзү туура эмес. Маселе кандай десем, калыстыкка, теңдикке алып барыш керек. Теңдик дегенде бул жана көпчүлүк азчылык эмес. Тууралыгын алып барыш керек да. Мисалы, ушул жагдай учурда туурасы бир гана жол анык болуш керек. Ошол жолду билген адамдар көрсөтүп аныктап берсе, түшүндүрүп берсе, калгандар ошону ээрчиш керек деген сөз. Же көпчүлүк керек болсо азчылыкка баш ийиш керек деген сөз. Туурасына баш ийиш керек. Маселе азчылык эмес, туурасына баш ийүү деген сөз. Бул калыстык үчүн. Биз ал принципти демократиядан көрбөйбүз. Бүгүн ошол принцип менен бийликке жетип атышат. Кандай жол менен жетип атышат? Принцип бир эле. Маселе элдик бийлик, элдин арасынан чыгыш керек. Туура, маселе жок. Бирок иш кылып эле көпчүлүктүн добушун алсам эле жеттим деген сөз болуп атпайбы? Демек, биз сапатына эмес, санына күрөшүп атабыз дагы. Мен көбүрөөк добуш алсам, мен жака жетем деген жеке кызыкчылыктын айынан мен добушту сатып алам. Кыскасы эптеп мен добуш топтойм дагы, көпчүлүктүн күчү менен өтсөм эле болду. Маселе сен татыктуусуң, аны карабайбыз. Мына ошол жерден дагы бир адашып атабыз. Эми үчүнчүсүн айтпай коеюн, ал буяка тиешеси жок. Мына ушул жерден адашып, жака саясатка барып алган адамдар
татыксыздар барып алып биринчиден. Анан кайра өзүнүн жанына өзүнө окшон татыксыздарды жанагы мени сатып кетпесе экен деген принцип менен уруулаш, уялаштарын алып барат. А эмне үчүн мени сатып кетет деп коркот? Себеби ал жака өзү туура эмес менен жол менен барды да, өзү билет да мен татыбайм. Бирок көпчүлүктүн күчү менен мен бул жерде ордумду коргой алам. Мага көпчүлүк керек. Ошол көпчүлүк мени сатып кетпеш керек. Мага өздөй болгон кишилер керек. Алар уялаштар, алар уруулаштар. Мен ошого көбүрөөк басым кылам да, ошолорго таяна алам. Көпчүлүктүн күчү менен мен биякта каалаган ишимди жүргүзөм деген саясат болуп атат. Мына ошон үчүн жанагы түпкүрдөн келаткан ынтымак деген аруу сезим күчүн кыргыздар сасык саясатка булгап атабыз дагы. Анан аягы келип туруп, ошо уруучулугун койчу, бул элди бөлүп жарууга алып барат деп, биз өзүбүздүн тамырыбызга өзүбүз балта чаап атабыз. Ошол жерден биз адаштык. Абдан жакшы аныктама бердиңиз, агай. Менимче муну мындай кыска текст кылып туруп, көпчүлөр келип коюш керек. Жок, туура. Муну биз эгерде буну азыркы, мен ойлойм, буну саясатчылардын мээсине жеткире айтып, ар бир мисалы мындай да, саясатка аттанам деген киши ушул түшүнүктөрдү көкүрөгүн уютмайынча аяка барганга жол болбош керек деп түшүнөм. Себеби элдин күчүн элдин өзүнө жумшаса жакшы. Жеке кызыкчылыкка жумшап атпайбы? Демек, элдин күчүн жеке кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланган бул элге карата болгон чыккынчылык деп эсептейм. Мындайлар татыксыз. Ооба. Тилекке каршы ошол жоопкерчиликти сезе билбей жатабыз да. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы бүгүнкү кемеңгердин убактысы бүтүп калды. Ардактуу угармандар, ооба. Сиз менен эфир агай дайыма бат өтүп кетет. Бүгүн биз кыргыздын ынтымагы тууралуу сөйлөштүк. Ал үчүн студиябызга Кыргыз таануучу Багдурет коомдук уюмунун жетекчиси Мелис Мураталиев келип берди. Биздин толкунда кала бериңиздер.